Азыркы убакта үй алуу аябай эле кыйын болуп калды. Деги эле кантип үй алса болот жана ушул Ош мэриясынын муниципалдык ипотечный компаниясы тууралуу сиздер үчүн бир аз маалымат берейин. Биз дагы ушул үйдөн алганбыз. Бул реклама эмес, жөн гана ушул компания тууралуу бүгүн кененирээк маалымат алып, баалары канча болот, деги эле кантип алса болот жана кимдер ала алса болот баардыгын толук түрдө түшүндүрүп айтып берип кетели. Бүгүн сиздерге ушул мэриянын муниципалдык ипотечный компаниясында иштеген Бегимай кыз менен тааныштырып өтөйүн. Бул кызга чалып биз маалымат алдык жана толук түрдө информацияны берди. Деги эле үлүштүк курулуш деген эмне? Ушул жөнүндө бир аз айтып берип койсоңуз, жана кимдер ушул жөнөкөй эле жарандар квартира ала алышат? Саламатсыздарбы? Биз Ош шаар мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасыбыз. Үлүштүк курулуш долбоорунун алкагында ушинтип эркин түрдө үйлөрдү салып жана сатып жатабыз. Бизде үй алыш үчүн эч кандай документ чогултпайсыз, кезекке турбайсыз. Болгону Кыргыз Республикасынын жараны болсоңуз, ала турган үйдүн 30% төлөмүн жасасаңыз болду. Анан биздин үйлөрүбүз эч кандай процентсиз. Батирдин баасы канча болсо, ошол сумманы эле бөлүп төлөйсүздөр. Демек, мисалы үчүн үйдүн баасы 5 миллионду элестетип турган болсок, мисалы үчүн 5 миллион 3 жылга бөлүнө турган болсо, эч кандай процент кошулбайт. Ооба. Эгерден наличка ала турган болсо дагы 5 миллион калат, бөлсө дагы 5 миллион калат. Ошондой. Дал ошондой. Өтө жакшы экен. Чындыгында аябай ыңгайлуу. Азыркы убакта через банк ала турган болсоң 2 эсе көп төлөйсүң. Бул эч кандай проценти кошулбайт. Жарандарга өтө эле пайдалуу болуп атат да. Азыркы тапта деги эле кайсы жерде объекттер бар? Биз азыркы учурда Алымбек Датка 712 1В дарегинде турабыз. Болжолдуу даректерин айтып бериңиз. Мындан сырткары бизде 7-8 локацияда үйлөрүбүз каталабанын башталган курулуп жатат. Даректерин айтып өтсөм, Исанова 61А дарегинде, Төлөнова 8/1 дарегинде, Көкүмби 100/Г дарегинде үйлөрүбүз курулуп жатат. Өтө жакшы. Деги эле аз баалары канча квадрат метри? Батирлерибиздин баасы ремонту менен ичинде Еще ремонту менен берди. Ооба, ремонту менен под ключ тапшырабыз. Баалары болсо 56 000 сомдон башталып 73 000 сомго чейин. Бизге квартира алдык, бизге 56 миңден түшкөн да? Ооба. Биз өзүбүз дагы ушул жерден үй алганбыз, ошон үчүн ушул жерди тартып кетели деп чечтик. Өзүбүз дагы курулуш иштери менен таанышып, эмне жөнүндө болуп атат, кандай курулуш иштери жүрүп атат, ошол боюнча тартып кетели деп келген болчук, съемка кылып. Демек, бизге 7-этаждан 56 миңден берилди. Деги эле азыр 56 миңден батирлер калдыбы, калган жокпу? Ушул биз турган даректе бул жерге 17 этаж үй түшөт. 17 этаждан 13 этаждан жогорку этаждарда үйлөрүбүз бар. Ага чейин түгөнүп калды. Ага чейин сатылып кетти, значит. Түшүнүктүү. Демек, үйдүн баасы эч кандай деле сыр эмес, айта берели. Башында 1 миллион 200 миң сом төктүк. Андан кийин калган сумма 3 жылга бөлүнүп берилди. Демек, айына 92 миңден сомдон аз төгүп атабыз да. Деги эле дагы кандай жеңилдиктер бар? Мисалы үчүн кредитный история каралабы адамдар? Бизде жеңилдиктер эч кандай документ карабайбыз. Сиздин атыңызда үй болсо деле алсаңыз болот. История кредит, доход, эч кандай документ керек эмес. Болгону паспорт менен келесиздер, договор түзүлөт и сиздер үйдүн ээси болосуздар. Өтө түшүнүктүү, өтө. Анан дагы бир айтат кетчү нерсе, бул үйлөр бүткөндөн кийин техпаспорттарын баарын беребиз, колуңуздарга тапшырабыз. Демек, официалдуу түрдө ачылып, ачыкча тапшырылат экен. Ооба. 3 жылдын ичинде демек үйдү бүтүрүп жарандарга тапшырасыздарбы? Ооба, ошондой. Түшүнүктүү. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, буга чейинки 2 дарегибизди мөөнөтүнөн алдын бүтүрдүк. 3 ай, 6 ай эрте бүтүрөбүз. Бүтүргөндөн кийин үйлөр кармап олтурбайбыз. Беребиз, сиздер үйгө кирип жашаганча эле калган төлөмдөрдү төлөй бересиздер. Бизге алып атканда башында айтышкан эле, ушул үй 2028-жылы ачкычтар бизге тапшырылат деп. Ушул 2027 бүтүп калуу мүмкүнчүлүгү барбы, жокпу? Эми аны бул жакта курулуш иштеринен сурайсыздар. Эгер бүтүп калса, 27-нин аягына насип кылып бүтүп калса, биз ачкычтарын сразу тапшырабыз. Бирок 28ден ары кетпейт. Ары кетсе, сиздерге ар бир өткөн күн үчүн пеня төлөп беребиз. Түшүнүктүү. Мисалы айта кетсеңиз, бир жаран сиздерден квартира алды. Төлөп жатып эле бир күнү төлөй албай калды. Ошондо кандай болот?
Эгер жаран ошол төлөй албай калганын билип бизге келип арыз жазат. Бирок кээ бирки мындай шарт болот. Биз 60 күнгө чейин мөөнөт бересиздер. Мөөнөт беребиз. 60 күнгө чейин ошол жаран үйдүн ошол батирдин эси болуп турат, бирок 61 күнү автоматтык түрдө биз жактан келишим бузулат. Биз жаранга поштадан кат жиберебиз, чалуу жүргүзөбүз. Эгер жооп берилбесе, биз жактан автоматтык түрдө келишим бузулуп, ал иш сотко өтүп кетет. Бирок ал жаран өз убактында келип, арызын жазып, батирден баш тартса, биз баардык акчаларын 100% кайтарып беребиз. Демек, төлөп жүрдү бир күнү бир айында мүмкүнчүлүк болбой калып төлөй албай турган болсо, 2 ай срок берилет экен төлөөгө. Эгерде 2 ай ичинде төлөй албаган болсо, анда келишим бузулат экен дагы 100% акчасын кайтарып берет экенсиз. Өтө ыңгайлуу. Эч бир строительный компанияда, эч бир курулуш компанияда мындай шарт жок. Бул мэрия тарабынан түзүлгөн өтө жакшы иш болуптур десем жаңылышпайм. Демек, андан ары дагы биздин маегибизди улантабыз. Деги эле ушул объект кандай курулуп жатат, кандай курулуш материалдары колдонуп жатат жана кандай этапка келип калды. Ошол боюнча мастер инструктордон сиздер үчүн кененирээк маалымат алып интервью алабыз. Ал эми сизге чоң рахмат маалымат бергениңиздерге. Эгерде сиздер да үй алам дей турган болсоңуздар, Бегим айдын номерин описанияга калтырып коебуз. Бул жөн гана сиздер үчүн реклама болду десем жаңылтпайм. Өтө жакшы болот. Чындап нолдон баштап баарына жардам берип, договорлордун баардыгын ушул кыз менен сүйлөшөсүздөр. Анда эмесе биз андан ары маегибизди улантабыз. Бул жердин дареги Алдынбек Датка 712 1В дарегинде Ак Буура паркынын жанында жайгашкан. Деги эле курулуш иштеринин кандай этаптарга келип калды жана толугураак информация менен атыңыз ким болот? Менин атым Анарбек. Анарбек, менин атым Токтогул. Мастер инструктордон кененирээк маалымат алайлы. Деги эле кандай этапка келип калыптыр? Түшүндүрүп бересизби бир аз? Азыркы учурда бул жерде 4 блок салынып жатат. 4 блоктун 432 квартира батир бар. Түшүнүктүү. Бул жерде канча А, Б блок, В блок, Г блок экен, э? Ооба, 4 блок. Минус этаж каралганбы парковочный место? Минус этаж, минус 2 этаж каралган. Минус 2де жер бетинде парковочный место каралган. Андан кийинки минус 1де коммерческий каралган. Андан арагында 0 отметкадан кийин батирлер болуп башталат. Андан кийин. Демек, минус 2 этажда парковочный место каралган экен, минус 1де коммерческий каралган экен. Нолдон баштап эле уже биринчи этаждан баштап батир болуп кетеби? Ошондо 0 отметкадан арагында батир болуп каралып кетет. Так, детский площадка барбы? Бул жерде детский площадка бар. Детский площадка мисалы үчүн көп жерлерде, көп домдордун алдында детский площадка домдун алдына каралып калган. Бул жерде мисалы үчүн өзүнүн архитекторлор ошолар карап мисалы үчүн жасап чыгышты, проект жасап чыгышты. Аны болсо биздики детский площадка, андан кийин парковка домубуздун сал четирагынан кылынган ал нерсе каралган. Мен түшүнүгүм боюнча детский площадкалар домдун астында бар. Бирок элдерге 7-этажга чейинкилерге шум угулбасын, тынчыраак болсун деп үйдөн тышкаркы жака детский площадка кылган экен, туурабы? Түшүнүктүү. Ал детский площадка кайсы жеринде көрүнгөн? Детский площадка ошол жогорубузда парковка турат. Парковканын жанында каралган детский площадка. Парковочный место ошончо чоңбу? Парковочный место канча орунга, канча машина каралган? Парковка мисалы үчүн жер астында, жана жер бетинде 200дөн ашык парковочный место. Асты менен жогоркуну кошкондо 200дөн ашык. Ооба. Батирдин общий саны канча? 432 батир бар. 17 этаж. Ооба, 17 этаж. 432 батир бар экен. Демек, унаалар кенен эле батат экен. Бирок көпчүлүк азыр курулуш компанияларда парковочный место мынчалык көп эмес, чындыгын айтканда. Мен билбейт экенмин бул канча курулуш компанияларды изилдеп көрүптүрмүн, бирок мынчалык 200 деп эч ким айткан эмес эле да. Демек, парковочный местолор өтө кенен жайгашкан экен. Так, анда эмесе курулуш иштери кандай этапка келип калды жана кандай курулуш материалдары колдонулат, кененирээк жакындан таанышып келели. Анда эмесе кеттик достор.
Азыркы тапта иштер куруу иштери кызуу жүрүп жаткандыгын маалымдайбыз. Деги эле азыр кайсы блокто турабыз? Азыркы учурда Г блокто турабыз. Г блокто -50 отметкада турабыз. Бул жерде перекрытие иштери жүрүп жатат. Перекрытияда балка, ригель, мисалы үчүн ригелдердин камыттарын, Буларды? ригелдин камыттары, аларды байлап, төшөмө же доктордун Демек Г блокто биринчи этажга жете элек азыр -1 кылып атат, түшүнүктүү. Кайсы блокто кандай квартиралар жайгашкан? А блогубузда 1 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү батирлер бар. Б блок менен Г блокто 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү батирлер бар. Түшүнүктүү. 1 бөлмөлүү батирдин квадрат метри канча? 1 бөлмөлүү батирде 55 квадрат метр. 2 бөлмөлүүдө 65-75 квадрат метр бар. 3 бөлмөлүүдөчү? 3 бөлмөлүүдө 80 тегерегинде. 80 тегерегинде. Түшүнүктүү. Азыр демек Г блогу -1 этажды кылып атышкан экен. 1 этажга жете элек экен, бирок ал эми калган блоктордо кандай иштер жүрүп атат экен? Кана көрөйүнчү. Калган блоктордо А блогубузда А блок кайсыл? А блогубузда ал жакта. Азыр ал жака бара албайбыз, анткени бул жакта Б блокто подпорный стенасын куюп бүткөндөн согуу иштер болуп жатат бул жакта. Ошол себептен бара албайбыз. А блокко баруу азыр мүмкүн эмес экен да, значит. Ооба. Бул Г блок булчу? Азыр бул ошо Б блок, андан арагында А блок. А блогубузда колонналарын өстүрүп, камыттарын салып, азыр байлап бүтүштү. Анан диафрагмаларыбыздын стеналарын өстүрүп, камыттарын, плиткаларын салып. Түшүнүктүү. Демек алды А блокто биринчи алдыда жүрүп атат экен. А блокто азыркы учурда. Демек куруу иштерин 17 этажга чейин 2028ге чейин бүтүрөсүздөр. 2028 план боюнча. Ооба. Кандай материалдан салынып атат? Бул жерде сырткы эмелер газоблоктон салынып атат. Газоблоктон. Ооба. Газоблоктун Газоблоктун эки түрү болот. Бириси пышкан эмеси, бириси пышкан болот. Пышкан болсо сапаттуу болот. Демек бышкан газоблок менен салынып атат экенбиз. Ооба. Маалым берип кетели, азыркы жаңы домдордун, жаңы үйлөрдүн көпчүлүгүнө газоблок өтүп кетти. Тетиги жакта дагы дом курулуп атат, ал дагы газоблок менен салынып аткан экен. Түшүнүктүү. Анда эмесе башка блокторго барып дагы бир тартып келеличи, кандай иштери жүрүп атты, деги эле кандай этапка келип калды. Жүрүңүздөр. Азыр биз эми А блокко келип калдык. Бул иштерде курулуш иштери В блокко караганда, Г блокко караганда эртерээк жүрүп жатты. А блогунда кандай куруу иштери бүтүп калды? А блогубузда азыр 0 отметкада турабыз. 0 отметкада колонналарын, андан кийин колонналарын өстүрүп, камыттарын байлап, качественный байлашты. Анан аракта диафрагмаларыбыздын горизонтальный арматураларын өстүрүп атышат. Буларын ушинтип байлап чыгышат. Диафрагмаларыбыздын анча арасынан байлап бүтүрүп калгандары бар. Диафрагмаларын байлап, то есть чыгартып байлап калышыптыр. Демек 0 отметкада турабыз. А блогунда. 0дон баштап квартира курулуп баштайт, квартира болуп кетет. Түшүнүктүү. Деги эле курулуп атат деп атабыз. Деги эле 28 куруп бүтүп элдерге күчтөрүн тапшырат деп атабыз. Бирок сапаты жагынан кандай? Мисалы үчүн мына арматуралар каяктан келет булар? Арматуралар Москвадан келет. Москвадан алып келет. Ой, булар келгенден лабораторияга жөнөтүлөт. Ал жактан сапаттуу, сапатсыз ошол жагынан билинет. Лабораториядан текшерип чыккандан кийин, анан кийин куруу иштерине жиберилет экен, да? Кандай дагы иштери бүтүп? Мисалы үчүн арматуралар өстүрүлүп чыгарылды. Андан кийин байлаптырсыздар, камыттарын байлашат. Камыттарын. Деги эле жер титирөөгө туруштук берүүсү кандай болот? 9 балга чейин туруштук бере алат. Демек 9 балдык жер титирөөгө туруштук бере турган үй курулуп жаткан экен, туурабы? Колонналар өстүрүлгөн. Бул жерде деле ошо диафрагма, сосын араларында доптор болот. Значит, мындай горизонтальный кеткен арматуралар тияка коюла элек экен, Болду, түшүндүм. Болду, түшүндүм. Так, эмне үчүн бул материалдарды тартып атабыз? Анткени өзүбүз дагы ушул жерден батир алганбыз. Деги эле курулуш иштери кандай жүрүп атат экен, бир таанышып кетели деп
кеңирээк тартып атабыз да достор. Сиздер дагы кеңирээк информация аласыздар. Азыр курулуш иштери өтө кызуу жүрүп жаткан экен чындыгында. Канча адам иштейт билесизби? Азыркы учурда ар бир блокто 12ден бала иштейт. Мисалы үчүн, Демек А блогунда 12 адам, ооба, Г блогунда 12 адам, В блогунда 12 адам. ооба. Бардыгы бир чыгып иштейби же смена мененби? Жок, баардыгы бир чыгып иштешет. Түшүнүктүү. Сыр болбосо айлык маянаңыз канчадан? Канчадан төлөп беришет? Азыркы учурда 50. 50 миң сом айына. Жумуш орундары барбы? Бирөө иштейм деп келет болсо жумуш орундары барбы экен ошол жерде? Азыркы учурда бар, Манальчикте бар. Манальчикте балдар керек. Андан тышкары Эгерде жумуш издеп жүргөн болсоңуздар, Маналичке ушул жерге жумуш бар экен. Келип, айлыгы 50 миң сом болот, Манальчиктердин мисалы үчүн бул жерде келишкен болсо, объемо иштегендери бар, күнүмдүк иштегендери бар. Ошол нерселер бар. Ал жердин өзүнүн эмеси бар. Бул жерде бригадир бар да, өзүнүн чоңошулар менен сүйлөшүп алышат да. Түшүнүктүү. Анда эмесе эми А блокту тартып өттүк. Кайсыга барабыз? Азыр Б блокко барабыз. Азыр Б блокко барабыз. Анда эмесе кеттик достор. Азыр Б блокто турабыз. Б блокто кандай куруу иштери бүтүп калды ошондо? Азыр Б блокто бетон иштери бүткөн. Сök иштер болуп жатат азыр. Сök иштер болуп, уборка кылынып атат. Бул жерде -1дин подпорностойуна колонна диафрагмалары. Уборка болуп атпыр, түшүнүктүү. Көпчүлүк айтышат, ушундай уборка болуп аткандар, чачылгандарды кошпой эле, тартпай эле коюңуздарчы деп. Наоборот, тартыш керек. Ошондой тартканда бул жерде куруу иштери жүрүлүп жаткандын белгиси. Чачылбаган болсо, баары жыйналып турган болсо, демек ал жерде иш жүрбөй атат да. Ушуну көрсөтүп койгонуңуз жакшы болот чынында. Ошон үчүн сиздер да туура түшүнүңүздөр, ушул жерде чачылып турган болсо келип тартып атат депчи. Демек бул жерде иштер жүрүп аткандын белгиси да. Түшүнүктүү. Анда эмесе андан ары кетебиз. Азыр биз В блогунда турабыз. В блогунда кандай куруу иштери жүрүп бүттү? Азыркы учурда биз В блокто -1де турабыз. -1дин перекрытиясын кылтабыз. Ригель, балка, опаловка иштери бүткөн. Андан кийин азыр мисалы үчүн бул жерде могу ригелдерден могу камыттар. Андан кийин бул жакта болсо булар топтор. Топтор булар. Топтор салынып атат. Бул жакта болсо сварка иштери жүрүп жатат. Бул блог кыйла алдыга келип калды. Демек жакынкы арада 2 этажга өтүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар экен. Азыр нолдо келип калыптыр башта. Азыр ушу перекрытияны куйсак, уже мындан арагына 0 отметка болуп кетет. Булдан арагына. Мисалы курулуп атат. Курулуп бүттү. Бирөө жарын текшерет да турабы? Мэрия текшерип алат, как положено комиссия келет, коопсуздук чаралары көрүлгөн, өткө каршы. Азыр бул жерде мисалы үчүн ригелдин допторун, арак-берактарын ушул жерде салдыргызабыз. Аналитиктерге. Булар болсо биздин үстүбүздөн прораб, андан технадзор ушулар текшерип алат. То есть мэрия тараптан как положено текшерүүлөр келип, комиссиядан өткөрүп турат. Өтпөй калса болбой калат. Демек тура. Өтпөй калса болбой калат. Түшүнүктүү. Сварщиктер азыркы тапта кызуу иштерин жүргүзүп атат экен, Ооба. Бул жерде да 12 адам иштейби? Бул жерде мисалы үчүн А блокто 12 адам, Б блок менен В блок, Г блокто адамдар көбүрөөктөн иштейт. 12ден көп адам иштейт. Түшүнүктүү. Бул жакта болсо А блоктон эме заезд бар, машина өтөп турган. Парковка менен ошо менен Г блок жака тишпеде турган эмелер, жолдор бар. Г блокто. Демек А блоктон азыр тиг адамдар турган жерден заезд бар экен, кире турган. Парковкага, В блоктун астына парковкага кирип, андан ары Г блокко өтүп кете турган жол бар экен. Түшүнүктүү. Эскертип ачыгын нетижеси Дареги Ак Бура паркынын жанында экенбиз. Бул жактан карусель көрүнүп турат. Демек Ак Бура паркынын жанында курулуп жатат. Бизге маалымат беришкен тегерек четтеги мыйзамсыз курулуштар бузулат деп, ошол бузулса дагы бул жактарга кененирээк жол ачылат болуш керек деп ойлойбуз. Анда эмесе, андан ары кайсыл жакка барабыз? Дагы кандай курулуш иштери менен тааныштырып кетесиз биз менен? Азыркы ушу 4 эле блокто иш жүрүп жатат. 4 блок өзүнө 4 блок түшкөн. Ошол иштерди айтылып бүтүлдү. Бардыгын айтып өттүк демек. Ооба. Сизге чоң рахмат. Атыңыз дагы бир жолу? Анарбек. Анарбек. Түшүнүктүү.